Өтө сезимтал, жумшак, ак көңүл, тартынчак, мээримдүү жана Гүлсина Чотанова тасма талаасында чачыгырылган дудук кыздын образында кирип келген. Кирип келди да дал ошол образы менен элдин баарынын эсинде калды. Андан кийин да бир топ фильмдерге ойноп, учурда Ак Шоола сериалында көз ачык аялдын ролун ойноодо. Гүлсина айым, сизди эл актриса катары тааныйт. Бул жаатта билимиңиз барбы? Албетте, мен Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство университетинин актерлук бөлүмүн аяктагам. Бирок бала кезде башталгыч класстын мугалими болуп иштөөнү кыялданчумун. Ата-энем болсо мени келечектеги экономист катары көрүшчү. Үй бүлөдө 5 эркектин арасындагы жалгыз кызмын. Ошон үчүн да жакшы билим берели дешсе керек. Атайын Аксыдан Бишкекке алып келишип, номер 5-мектептеги физика, математика багытындагы класска киргизишкен. Мен окуган мектепте окуучулар үчүн ар кыл тармактагы иримдер бар болчу. Театрлык иримде сабак берген Алмаз Сарлык Беков агай менен актерлук жөндөмүм бар экендигин байкап калып, 6-класста окуп жүргөн кезде эле театрга алып барып, Сабира Гуймишалиева эжеге кошуп койгон. Эженин баштыгын көтөрүп алып барган жерине кошо барып жүрө берчүмүн. Даргүл Күйөкова, Бакен Кыдыкеева, Советбек Жумадылов өңдүү залкар инсандарды ошол учурларда көрдүм. Алар баскан из менен бастым. Анда жаш болуп турмун да, азыркы акылым болгондо эжени көбүрөөк аңдып, андан көп нерсе үйрөнмөкмүн. Ошентсе да нускалуу кептери, наркдоо мамилеси, манерасы мага чоң мектеп болуптур. Эже менен жүрүп актерлук кесипке болгон кызыгуум артты. Баягы мугалим болом деген кыялым ата-энемдин экономист кылабыз деген аракетинде унутуп калдым. Мектепте аяктаганда искусство институтунун режиссерлук факультетинин кино жана театр актёру бөлүмүнө тапшыргам. Окууну ийгиликтүү аяктап, Кыргыз драма театрында 1 жылдай иштедим. Бирок сиздин актриса катары багыңыз теледе иштеп жүргөндө ачылды окшойт. Геннадий Садырович кара кыздын ролуна сизди ашканадан көрүп калып эле тандаганын айтып келесиз. Туура, театрда иштеп жүргөн 1 жылдын аралыгында жалаң эле Москваларда жүрдүм. Чү дегенде эле баш каармандан болгондо да психологиялык жактан абдан оор ролду аткаруу оңой болгон жок. Негизи өзүм уялчаакмын. Ушул сапатымдын айынан көп нерседен куржалак калам. Геннадий агайды коридордон мурда эле көрчүмүн. Аябай сүрдүү көрүнгөндүктөн учурашуу да кыйынга турчу. Эгерде Геннадий Садырович ошол кезде көрөгөчтүк кылбаганда, мен кино деген бул керемет дүйнөнүн даамын татпай калмакмын. Агайдын өзүнүн иштөө ыкмасы бар. Кандай ойношубуз керектигин эч качан үйрөтүп айтпайт. Жаныңда сүйлөшүп жүрүп эле башка дүйнөгө жетелеп алып кирип коет. Күнүгө сүйлөшүп, грим коюп берген кийимдерин кийип жүрүп 1 айда кандайча бул ролго даяр болуп калганымды өзүм деле байкабай калгам. Чачыңыз дагы чоң талкуу жаратса керек. Ооба, кырылган чачым менен көчөдө жүрсөм, эркекпи же аялбы дегенсип карай беришчү. Өзүм дагы дайыма жынсы шым кийип жүрчүмүн да. Кинону көргөндөр болсо, бул чын эле сүйлөй алабы, акыл эси ордунда деп бири-бирине күбүрөшүп калышчу. Муну көргөн байкем жаңы кашайып, сени биротоло жинди деп ойлоп калышпасын, дагы бир киного тартылып койчу деп айтканы эсимден кетпейт. Айткандай эле ушундан кийин улантып кеттиңиз окшойт. Кара кыздан кийин ошол эле чачым менен Метаморфоза, Исход деген фильмдерде башкы каармандын ролун жараткам. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы 15 чакты тасмада роль жаратып коюптурмун. Общение кыска метраждуу фильминде баласы рак менен ооруган эненин абалын берүүдө абдан кыйналгам. Ролго кирерин кирип алып, бул менин жашоом эмес, жөн гана роль деп өзүмдү жубатып, Кудайга жалынып атып араң аткаргам. Былтыр дагы фестиваль үчүн тартылган Сулайман Тоо тасмасында шаардын мэринин аялы болуп ойногом. Ак Шоола тасмасында Лилиянын ролу деле оңой жаралган жок. Бул тасмада биринчи жолу терс каармандын образындамын. Ролду ачып берүү үчүн көз ачыктарга барып даярдык көрдүм. Бир көз ачыкка барсам унчукпай отуруп алып айтат. Экинчиси шамдарды жагып алып сүйлөнө берет экен. Издеп жүрүп таш менен төлгө салганын тапсам, мага керектүү мимика, манера, кыймылдар чыкпайт. Ошентип жүрүп 5-6 көз ачыкка бардым. Алардын образын аңдып отуруп, өзүм тууралуу айткандарынын бирин дагы эсиме сактап калбапмын. Ошентип көргөндүм баарын кошуп туруп, Лилияны образында пайдаландым. Элдин сынын кандай көтөрөсүз? Азыр той топурларга барганымда сени апам жаман көрүп калды. Карга батат деген сыяктуу пикирлерди тааныштарымдан угуп жаткан кезим. Социалдык тармактардагы комментарийлердин болсо дээрлик бардыгында мага карата стерва, желмогуз деген өңдүү жаман сөздөр жазылган. Буларды окуп алып, чындыгында жүрөгүмө жакын кабыл алып жатам. Мындан улам ушундан көрө тартылбай эле койсом болмок экен деген дагы ой пайда болот.
Негизи кесибиңиз режиссер экен. Бул жаатта кандай ийгилик жарата алдыңыз? Туура, жан дүйнөмө жакын эки кесибим бар. Экөөнүн тең жашоомдо өз орду бар. Тасмага сунуш болгондо эле тартылганым болбосо калган убактымдын баары КТРКда өткөрөт. Режиссер болуп иштеп жүргөнүмө 22 жылдын жүзү болуптур. Бул жылдар аралыгында Ыргесе, Жаштык ыры, Антрак жана башка музыкалык берүүлөргө режиссерлук кылдым. Арноо концертинде эле эмгектенип келе жатканыма 20 жыл болду. Өзүңүз тасма тартып көрдүңүз беле? Ооба, бирок бул жаатта өзүмдү алгач клип тартып сынагам. Кыз Брак тобунун Анда жигит мырзасы эмес кыргызымдын, Токтобек Асаналиевдин Бугача, Чыңгыз Мырзаевдин Бир тууган жана башка эски ырларга клип тартып, 2003-жылы жылдын мыкты клипмейкери деген наамды алгам. Ушинтип жүрүп эле тасма тартуу идеясы жаралып, бактылуу болгум келет тасмасын тарткам. Тасмамды Геннадий агайга көрсөтүүдөн уялып азыркыга чейин жашырып келем. Негизи жаш кезде адам курч болот экен. Ойлонгон идеяңды бат эле ишке ашырып салат экенсиң. 30да оро корбогон 40та кырман баспайт деп айтылгандай. 30 жашка чейинки жасаган катачылыктарың кечиримдүү болот. Ал эми бул жаштан өтүп калганда кичинекей эле катачылыгың калдайып көрүнүп калат. Азыр менде көптөгөн идея, максаттар бар. Бирок жогоруда айтылгандарды эстеп алып, миң ойлонуп, толгонуп келем. Эми кепти жеке жашооңузга бурсак, дайыма бир калыпта жүрөсүз деги канча баланын энесисиз. Жолдошумдун кесиби түрколог, жогорку окуу жайды Туркиядан бүтүп келген. Экөөбүздү жалпы достор тааныштырышкан. Үйлөнгөнүбүзгө 15 жыл болду. Ортобузда 14-16 жаштардагы 2 уул жана бир кызыбыз бар. Мен театрда жүргөндө Айтурган Темированын дене мүчөсүн карап алып суктана берчү элем. Эжени аябай жакшы көрүп койгон окшоймун. Мен да дайыма бир калыпта жүрөм. Жолдошуңуздун карьераңызга көз карашы кандай? Акылбек да кеч үйлөндү. Кара кыз чыккандан кийин баш коштук да. Мени досторуна тааныштырганда тандаган таска жолугат деп тамашалап калчу. Азыр жолдошум менин сынчым. Экран сулуулукту, жаштыкты сүйөт кээде менин сырткы келбетиме да сын айтып калат. Тасмага тартылуу сунушу түшкөндө дароо эле ага айтам. Экөөбүз отуруп сценарийди окуп чыгабыз. Эгерде ал жок десе баш тартам. Балдарыбыз чоңойгучакты балдар ооруп калган же өлүп калган ролдорду ойнобо деген талап койгон. Мен атанын сөзүн жерге калтырбаган, сыйлаган тарбияда чоңойгом. Атамдын уруксатысыз дасторконго отурчу эмеспиз. Мен дагы үй бүлө баалуулуктарын балдарыма сиңирүүнү каалайм. Ошондуктан жолдошумдун уруксаты, колдоосу жок эч нерсе кылбайм. Булак Леди Кейже.